Жер алдынан чыгарылган бул суулар эми Аравандын Төмөйүн айыл аймагын таза суу менен камсыздайт. Андан сырткары аптаптуу ысыкта кургап турган 150 гектардан ашуун жерди сугарууга да керектелет. Скважиналар Дүйнөлүк банк, Арис уюму жана Ош облустук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып чыгарылган. Скважина бул Акчар айылына суу менен 30 гектар жерин камсыз кылат. Бул дагы Найман сактаачыдан келгенде разгрузка болот да. Суу жетишпей тартыштыгы бул жерде абдан чоң, ошол үчүн ушундай мамлекеттин деңгээлинде көтөрүп маселени ушундай жумуштар жасалып атат. Төмөйүн айыл өкмөтүндө суу чарбасы аркылуу мамлекеттик колдоосу менен 5 скважина бүгүнкү күндө бүттү. Самалыкка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев катышты. Төмөйүн айыл аймагы чек-арага чектеш жайгашып, суу тартыштыгы күч болуп келет. Анткени Союз мезгилинде казылган кудуктар иштен чыгып, суу азайган. Бул маселени чечүү максатында жогорку деңгээлдеги иш жүргүзүлгөн. Андыктан жергиликтүү тургундар скважиналардын ишке кирүүсүн чыдамсыздык менен күтүшкөн. Эми суу чыгып, кубанып турушканын айтышты. Бул сулардын пайдасы эл үчүн өтө чоң пайда келтирди элге. Бул эми бул суу алыгы илгери биз жашмагыбызда ар суу сактаган жерлерге суу бул жашоо деп жазып койгон. Ошо эң туура экен. Бул суу жашоо экен. Бул суудан эл мына айылдык банктан, булардан өтө чоң ыраазы эл. Бала дебер, аял дебер, аксакал дебер, кара сакал дебер бардыгы ыраазы. Ошол үчүн эл мына тойлорду таштап, катынын таштап келип ушул жерде катышып, мына Дүйнөлүк банктан келген, Бакыт Төрөбаевдин келгенине сыймыктанып келген пикирлерин өздөрү билдирип атат. Таза суу скважиналары 115 метр чуңкурдан казылып чыгарылган, ичүүгө жарамдуу, ар бири сыйымдуулугуна, жайгашкан жерине карап, ар кандай көлөмдө суу чыгарып турат. Ноокат менен Араван райондорунун скважиналарынан 14 скважина ордуна калыбына келтирилип ишке берилди. Дагы 4 скважинага жакында уже тендер жарыяланып, жаңы скважиналарды курганын алдында турабыз. Мындан ары дагы ушул райондогу эң көп ушу мурунку иштебей калган скважиналардын баардыгын 100% ишке киргизүүгө толук аракет жасап жатабыз. Эске салсак, пайдаланууга берилген скважиналар айыл аймактагы жашоо шартты жакшыртууга, суу ресурстарын сактоого жана суга сууну үнөмдөөгө багытталган. Сыймык Марат уулу, Бектур Калбек уулу, ЛТР, Ош облусу.